Bayıp немістер Германияға көчүп кетти, орустар Россияға көчүп кетти. Мингендери жип, бука чочко ора албайт. Бул деген керек болсо бир челек, бир флакка чейин берет. Жакшы болсо. Анан мына азыр бореки мен абдан сүйүнөм да, жаштар бизде даже келиндер уже кызыгып атышат. Бал бакканга? Балга. Бал өндүргөнгө. Бул деген бекер окот да. Үйүңдө балдарың таза тамак жейт. Сахар дегенде составында акиташ бар. Сен балаңды боорун эсип өлтүрүп атасың, эмтенде. Жана сахар каяктан болот? Давление каяктан болот? 30га чыкканда эле уже сахар тиги давление болуп эле больницалап жүрүшөт. Анткени боорду оңдош керек. Боор деген сахар боорду талкалайт. Канга барат, кан боорго барат, боордон анан кийин жүрөккө барат, анан жүрөк оорушат, баары ошондон болот. Айлана чөйрөгө тийгизген таасири тууралуу айтып берсеңиз. Бул аарынын тийген таасири мындай да. Бул жерде бактарак, кичинекей жаңы чыккан чөп болсо дагы, ушул аарынын салымы чоңдай болот. Бул чаңдатат. Мына үйгө помидор тигип кой. Эгерде ошону чаңдатпасаң, урожай жок болот. Огурчу тигип кой терезеге. Ошону тооктун канатын байлап алып, мен чыбык менен мындай бири-бирине чаңдатып койчумун. Анан кийин урожай алчумун. Үйгө тиккен эмени. Ошону ары кылат. Мына чемишке турган жерге любой бак, алма, малинага сен жазында кире албайсың гүлдөп атканда. Ушундай гүү деп турат, ары жүрөт, чаңдатып атат. Мына ары кармагандан бери жалаң малина менен оокат кылып калды айылдагылар. Жаңгак вообще берчи эмес экен биякта. Мына ары кармагандан бери жаңгак алып атышат азыр. Бир чоң жаңгак болсо, бир 2 мешок жөн эле жаңгак аласың, бери жагыла. Жыл жакшы болсо. Алманы койчу, алманы шагы сынаттым эле. Кошунамдыкы бултыр шагы сынып, жерге жыгылып, таяп, анан алмасын көк бойдон үзүп эле тиги шагы сынып атат деп малга берип атпады. Сиз өзүңүз да бал кармайсызбы азыр? Мен кармайм да. 40 жылдан бери кармайм. Чоң рахмат.